Супара борборунда турабыз. Эже атыңыз ким эле? Менин атым Жипариса. Париса. Эже ушул жерде ким болуп иштейсиз? Мен ушул жерде ушул элдин ээсимин да. Анан 15 жылдан бери колго жүрүп, отко нан салабыз. Ак нанды жаап, элдерге кызмат кылабыз. Анан могу жерди сизге түшүндүрүп коеюн. Ооба. Могул очоккана да, бери очоккана. Очоккана. Илгерки кыргыз эли көчмөн калк болгондугуна байланыштуу кандай жашаган, ошолорду көрсөткүлө деп бизди Табыл Дегенбердиев ушундай шарттарга бизге окшогон улуу кишилерди коюп койгон. Таң атпай, таң көбөштө туруп камыр жууруйсуң колго. Анан кийин тиги камыр туруш менен коштуран нан жасайсың деп. Анан саат 5те турабыз, нанды салабыз. Анан элдерге мустатып, анан кийин жакшынакай кылып беребиз. Ашказандарына клейка менен жукпаш үчүн мустатып туруп беребиз. Анан могу бер болсо мынакей, могу 3 түр. Бул тезекти деле кумуш кылып кооз кылып тизген турбайсызбы? Тезек эмес, бөң да. Сизге шарт болуп калып эле тезекти өрткенсиң, тезекти талаадагы жана уйдун жамана бул койдун көңү. Койдун көңү. Койдун көңүн чок кылып алып туруп, анан кийин монтонан кийин эме күмүштөн жасайбыз да. Мынакей астына чок кылабыз, үстүнө чок кылабыз, ортосуна камырды салып, анан кийин тала түстө ушинтип оокат кылышкан. Могу болсо кемеге. Могу кемеге буга борсок ушуда. Кемеге деп аталат да. Мынакей көрдүңүзбү? Моору бар. Отундарды жийип койгонбуз кургап турсун деп. Могу болсо баягы коломто. Коломто, ооба. Коломто кышында дагы боз үйдө жашаганбыз да көчмөн калктар. Ооба. Ошондо ойуп, жерди ойуп, анда шырдак эмелер булганбаш үчүн коломто кылып, анан ушундай жасаган. Анан апаларыбыз, байкуштар эт тасып коюп, анан эмне кылабыз? Капкак жок деп илгери. Анан могу чий өсүп туруптур, анан чийди оруп келип туруп, чий капкак жасап койгон. Көрдүңүзбү? Мына. Чий капкак. Чий капкак мына. Мен укканымды жасадым да. Могу болсо очок. Кадимки очок. Очок талага жайлоого баратып эле 3 ташты кое калып туруп эле, анан жакшынакай кылып туруп эле, анан буудайды кууруп туруп эле, тиги кургучума да жетпей калбадым, тете кургуч. Кургуч менен кууруп, бадырак кууруп берген балдарга. Ооба. Анан атка минип алып дальше кете беришкен, жайлоого барганда анан тетигинде кемегелерди куруп, бул очок гана, очок. Очок. Анан кийин баягы илгери Манаста да айтылат, тиги кездеме жок көчмөн калкта. Материал жок, эмне кылабыз деп, анан малдуу, жандуу болгонубузга байланыштуу могу чүкөдөн занавеска, терезе парда жасап коюшкан да. Ой. Мына. Терезе парда. Керемет экен. Чүкөлөрдөн, Чүкөдөн, тиги болсо домпой. Жакындан көрсөтүп коеюн. Анан кийин домпойлор. баягы Кытайдан делегация келиптир, анан переводчигине айттым. Көрсө Кытайлык туугандар жана жалюзи дегенди бизден үйрөнүптүр. Оказывается десем, алар моолор эсилип келди, аябайчы. Кат кырышып, анан ошол союз учурундагы да люстра жасап койдук. Люстра. Анан кийин чүкөдөн. Анан бул болсо чүкөдөн жасалган боз үй. Карабайсызбы? Мен сусамырлыкмын, Табыл Дегенбердиевдин 2 ата өтүшкөн экөөсүнүн чоң аталарыбыз бир тууганда. Анан ал киши чоң боз үй жасаса, мен кички чүкөдөн макетин жасап койдум да. Макетин. Жалаң чүкөдөн экен. Жалаң чүкөдөн. Бул идея кайдан келди сизге? Идея мен өзүмө эмне келди, мен ошо жана могу шторалар жасагандан дагы чогулта бердим чүкөнү эмне кылам деп, анан кийин ушундай идея келди. Бул Кыргызстанда дагы, Казакстанда да, Монголияда жок чүкөдөн жасалган боз үй жок. Супарада ушу Жипариса деген киши жасаган. Могусу жаргылчак экен, таштан жасап койдум муну. Мына. Ушу жаргылчак менен окут кылган да. Ооба, макет. Макет. Мөрдө да бир кички кара казаным бар эле, аны коноктор алып кетишиптир. Анан ушинтип тарыхый жайды, киргиздер кыргыз болчу деп, анан ушинтип көрсөтүп турабыз. 60тан өтүп калды жашыбыз, ошонсо дагы ошол жерде турабыз. Ошол кишинин жолун жолдоп. Мына ол Бул болсо Кыргызстанда өскөн дан азыктары. Мына жерде артынан жарык түшүп калып атат. Ошентсе да мына Кыргызстанда өскөн дан азыктары экен, Маш, фасоль, чечевичка, арпа, буудай, сулуу, күрүч. Баарын ушинтип билип койдуңуз. Баарын билип койдум. Сонун кооз кылып. Болсо жүгөрү баягы Баткенден кишилер келип, бул эмне десем, мака дейт. Мака дейт. Анан кийин өзү айтып билдирип атат, бир жерге барып, түндүк жака келип, анан кийин мака деп айткандан уялып, анан кийин бул эмне деп суроо беришти дейт. Анан мынтип коем дейт, мака деп коем.
А бул болсо мына Уя. түштүк жак Мына боюнча Куркулдайдын чарпая. уясы экен. Бул Куркулдайдын уясы. Ы, Араңда Мынау? зорго таап бердим. Мынау? Бул эменин чымчыктын уясы, Чымчыктын уясы. Бактиктин уясы. Бул болсо түштүк жакта ушундай чарпая эме деп коет го. Ооба. Чабыра деп. Чабыра, Жыгачтан чабыра. чабыра жасап Чабыра. койдум. Көң болсо көң ушу койдун көңү менен экологически чистый тамак жасашкан илгери. Бир да химикат. Мынау чырак сонун экен. Бул союз учурунда чырак. Союздун чырагы. А могу болсо феодализм заманындагы шамчырак деп аталган бул шамчырак. Шамчырак бияка койдун тоң майын салып коюп туруп анан кийин билигин чыгарып коюп туруп анан караңгыда баланы эмизип, кайра өчүрүп эмеси түгөнүп калбасын деп. Анан терезелери деп муну шагырата ачып, Мына жалюзи, жалюзи. Анан аман эсен ушундай жарыкчылык алып келген. Азыр болсо баары дайын. Ошон үчүн жалкоо атабыз азыр. Ошон үчүн жалкоо. Жалкоо анан оорубуз ошон үчүн. Эне берүүсүн ооруганга акысы да, ооруганга убактысы да болгон эмес экен да. Мына чийди сого коеюн деп көрдүңүзбү? Чий согуп берди. Чийди согоюн, шырдак жасай коеюн, балдарыма дагы бирдекени жасай коеюн деп алар ооруганга ооруш эмес экен да. Азыр бүт дайын ооруп калып атышат го. Ооба. Биз деле аябай айылдан Сусамурдан ушундай кызмат кылдык. Анан азыр эле кичине эме болбосо. Ошо. Сонун, эже сонун. Колуңуз тартып көрбөсүн. Рахмат. Сиздей колу гүл, уз апалары, жежелерибиз көбөйө берсин. Айтканыңыз келсин. Табылды абанын жасаган иши улана берсин кылымдардан кылымга. Ошонун идеясын колдоп иштеген адамдар да көбөйө берсин. Айтканыңыз келсин, элибиз битиребесин, жерибиз титиребей эле ушундай аманчылыкта эле жүрө бериңиздер. Келип туруңуздар. Жакшылыкта жүрөлү.